Саламатсыздарбы, менин атым Париза, 1992 жылкы болом. Кечеги автобустагы чат боюнча айта кетейин деген өзүмдүн версиямды. Ал учурда мен 2 сутка иштеп жумуштан чыгып апамды больницага алып кетип аткам. Телефондон апамды приемго жаздырып аткам, эженин келгенин байкабай калыпмын. Эже туура эмес түшүнүп калды. Мен телефону атайын кармап, нагло эле турбай атат. Эже желкемен түртүп, мага жаман сөздөрдү сүйлөп, тарбияма тийишип, ата-энеме тийишип, бети жок деп ар жаман сөздөр менен сүйлөп баштады. Мен ал эжеге көңүл бурбай эле больница менен до конца сүйлөшүп коеюн деп туруп кеткем. Телефон менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин эжеге келип өзүмдүн ситуациямды түшүндүрүп коеюн деп келдим. Келип колум жетпей калгандыктан телефон менен эжени өзүмө каратайын деген. Телефондун очу менен чакырган болчумун. Ал туура эмес түшүнүп калды. Элдер да азыр туура эмес түшүнүшүп атат ошол жерде. Экинчисинде эмнеге мындай кылып мени түрткүлөдүбүз деп көрсөтүп аткам. Ситуациямды айтып түшүндүргөнчө эле эже мага азылып баштады. Чапкылап, чачыман тартып, анан кийин состояние эффекта болуп мен дагы жиним келип телефонду ыргыта койдумун. Ошол жерде эжеге теңелип койгон туура эмес болуп калды. Ооба, ал менден жашы улуу экен. Бирок андай жерде сен аны ойлонуп отурбайт экенсиң. Ал ошого жетирип койду. Кийин бир аз өзүмө келгенден кийин эже карганып атыптыр. Жаман сөздөр менен ар нерсени сүйлөп, анан мен кечирим сурадым, бирок кечирим кабыл алган жок.